Түзі Лондон, BBC, саламатсыздарбы. Эл аралык жана спорт жаңалыктары менен тааныштырып, Кубат Касымбеков. ФИФАнын президенти Зепп Блаттер жана анын ордун басууну көздөгөн Мишель Платини 90 күнгө кызматтан четтетилди. Сирияда Орусиянын чабуулдары уланууда. НАТОнун коргоо министрлери Брюссельге чогулуп, Москваны Асад режимин колдоону токтотууга чакырды. Көчөдө калган адамдар көбөйгөндүктөн дүйнөдөгү эң бай шаарлардын биринде өзгөчө кырдаал жарыяланды. Дүйнөдөгү футболду тескеген ФИФА президент Зепп Блаттерди, башкачы Жером Валкени жана вице-президент Мишель Платинини 90 күнгө кызматтан четтетти. Жыл башында бир катар жогорку расмийлер камакка алынгандан бери ФИФА коррупция чатагынын чордоонунда турат. Швеция Зепп Блаттерге каршы кылмыш ишин ачып жатат. Блаттер болсо дооматтарды четке каккан. Сынчылар көп жыл бою солкут этпеген, өкүнбөгөн бул киши ФИФАнын реформаланышына эң башкы тоскоол болгон дейт. Бирок бүгүн Зепп Блаттер, анын генералдык катчысы Жером Вальке жана вице-президенти Мишель Платини 90 күнгө жумуштан четтетилди. Швейцариянын генералдык прокуратурасы 2018 жана 2022 жылкы дүйнөлүк чемпионатты өткөрүү укугу үчүн сынакты бир нече ай текшерген соң ФИФАнын этика комитети ушундай жаза кылган. 2 апта мурун президенттин өзү тергөөгө алынып, кылмыш иши козголгон. Тергөөдө УЕФАнын президенти Платиниге 2 миллион евро берилгени ФИФА үчүн пайдалуу эмес келишим болгон деп сыпатталган. 2014 жылы FBI чалгындоо кызматынын өтүнүчү менен ФИФАнын чоңдору Цюрихте камакка алынгандан бери уюм олку-солку болуп келатат. Бир нече апта мурун BBC менен маегинде Блаттер күнөөсү жок экенин айткан. Уюм коррупциялашкан. Футболдун өзүндө коррупция жок. Кишилер коррупцияга малынган. Уюшкан коррупция жок деген эле Блаттер. Блаттер 90 күндөн кийин анын ордуна жаңы ишини дайындай турган февралда өтчү адаттан тыш конгресске барып катышса болот. Бирок бир четтетилген соң кылмыш иши жүрүп атса кайдан барсын? НАТОнун коргоо министрлери Орусиянын Сириядагы күчөп жаткан аскердик аракети олуттуу тынчсыздануу жаратып жатканын билдиришти. Баш катчы Йенс Столтенберг Москваны президент Асадды колдоону токтотуп, андан көрө өздөрүн ислам мамлекети деп атаган топту бутага алууга үндөдү. Бирок Сирия армиясынын башчысы Орусиянын колдоосу менен согушкерлерди алсыратып жатышканын, жөө аскерлер болсо чабуулга жол ачылып жатканын билдиришти. Россиянын колдоосуна таянып, Сирия армиясы алга оосунду. Алар козголоңчулар кармаган аймактарды кайра өздөрүнө каратууга аракет кылат. Сирия армиясынын башчысы Али Абдулла Аюб жаңы чабуул кеңири жүргүзүлүп, террорчу топтор жок кылынып, шаарлар бошотуларын айтты. Булага аныкталбаган бул видеодо кыязы сабырдуу оппозициядагы топ Американын куралын колдонуп, армиянын чабуулуна бөгөт койгон. Сириялык мониторинг уюмунун билдиришинче 15 танк жана брондолгон унаага зыян келтирилген. Брюссельде НАТОнун коргоо министрлери жыйын өткөрдү. Россиянын Сириядагы аскердик кийлигишүүсү, Сирия өкмөтү менен күрөшкөн козголоңчу топторду бутага алгандай болгону чыңалуу жаратууда. Кече Россия биринчи жолу кемелерин чыгарып, Каспий деңизинен Сириянын жерин аткылады. Картада буга чейин орустардын ого түшкөн жерлер ак чекиттер менен белгиленген. АКШ мамлекеттик департаментинин маалыматы боюнча, орус бомбаларынын 90% Москва өзүнүн бутасы деп атаган ислам мамлекети тобуна тийген эмес. Бүгүн 100 британ аскери Россиянын батыш чегарасындагы Балкан өлкөлөрүндө такай жайгашаары жарыяланды. Россия менен мамиле ого-беттер чыңалышы ыктымал. Кремль албетте бул кадамды провокация катары көрөт. Сиз Түзөөдө BBC-ни көрүп жатасыз. Эми күндүн башка кабарларынын тизмеги. Германиянын коомдук прокурорлору унаа газдар боюнча чатакты иликтөөнүн алкагында Volkswagen компаниясынын Вольсбургдагы башкы кеңсесин тинтүүгө алды. Алар газдын өлчөмүн аз көрсөтүүгө байланыштуу маалыматтарды издешти. Компаниянын башчысы Майкл Хорн Volkswagenге болгон ишеним азайганын Американын Конгресс комитетине билдирди.
Индонезия Токойдогу өрттөн жаралган түтүнгө каршы күрөшүү үчүн эл аралык коомчулукка кайрылды. Өлкө президенти Сингапур, Орусия, Малайзия жана Жапониядан жардам сурады. АКШ окумуштуулары дүйнөдөгү коралл рифтери коркунучта экенин эскертишти. Алардын айтымында суунун температурасынын көтөрүлүшү коралл рифтеринин ткандарындагы балдырларды жок кылып, бул өз кезегинде рифтердин өңүнүн агарысына алып келүүдө. Балдырлар айлана чөйрөсү үчүн азыктын булагы болуп саналат. Ансыз коралл рифтери көпкө жашай алышпайт. Адабият боюнча быйылкы Нобель сыйлыгына белорусиялык жазуучу, журналист Светлана Алексеевич ээ болду. Швециядагы Нобель комитети Алексеевичтин эмгектерин көп үндү проза деп сыпаттап, аларды азап жана эрктин азыркы замандагы эстелиги деп атады. Нобелдин сыйлыгынын ээсине $1 миллион берилет. Калифорниянын Лос-Анджелес шаары өзгөчө кырдаал жарыялады. Буга тилсиз жоо же кургакчылык себеп болгон жок. Коңгурок агууга көчөдө калган адамдардын саны өскөнү түрткү берген экен. Дүйнөдөгү эң бай шаардын бири саналган Лос-Анджелесте мындай адамдардын саны соңку 2 жылда 12%га көбөйүптүр. Булардын чатырлары атак жана байлыктын мекенинде тигилген. Бул шаар Американын үйсүздөрүнүн баш калаасы деп аталат. Скит көчөсүндө жашаган Стивен Куклинский өз жанын эптеп багып келет. Психологиялык проблемалар мени баңгизатка такады. Акыры абакка отуруп калдым. Ал жалгыз эле эмес. Лос-Анджелесте мындай 44 000 адам бар. Алар жардамга муктаж. Биз үй ала албайбыз. Бул жерде баары эле пангиман эмес. Бизге жардам керек. Үй жоктордун кризисинен улам чукул кырдаал жарыяланды. Буга чейин чукул кырдаал 20 жыл мурун жер титирөөдөн кийин болгон. Менимче азыркы кырдаал зилзиладан кийинки абалда эле олуттуу турак жай маселеси чечилбегени. Мындай бай шаар үчүн уят иш. Лос-Анджелестеги айрым чиркөөлөр үйү жокторго баш калкалаганга шарт түзүп, жумуш табууга көмөктөшөт. Мен уйкудан ойгонор менен же үйүм, же акчам, же жумушум жок деп ойлодум. Мен тизелеп Кудайга жалындым. Ошондо башыма Лос-Анджелес чиркөөсүнө бар деген ой келди. Көчөдө калгандын баарына мындай ой келе бербейт. Шаар бийликтери үйсүздөргө жардам бериши керек. Венес пляжынан токурутканы көрсөңүз, анын себеби түшүнүктүү болот. Эми спортту жаңы эле жыйынтыкталган Кыргызстан менен Тажикстандын ортосундагы футбол беттешинен баштайлы. Дүйнөлүк чемпионатка тандап алуу турунун алкагында Б тобунда Тажикстан менен Кыргызстандын ортосунда өткөн оюн 2-2 менен тең чыкты. Ал эми Ж тобунда Мьянма өлкөсү Ливанга 2-0 менен утулуп калды. И тобунда болсо Сирия Жапония менен беттешип жатат. Испан соту Барселонада ойногон аргентиналык футболчу Лионель Месси $4 миллион салык көз боемочулугу боюнча сот жогуна тартылышы керек деген чечим чыгарды. Эгер күнөөлүү деп табылса, футболчу 22 ай абак жазасын алышы мүмкүн. Сот Месси менен анын атасы Хорхе футболчунун Уругвай менен Белизедеги сүрөт укугунан түшкөн кирешелерин жашырды деген айыптар боюнча сотко келиши керек деди. Кытайдын теннис боюнча ачык чемпионатында чемпиондугун коргоп жаткан Новак Джокович жергиликтүү сүймөнчүк Зе Жаңды оюндан чыгарды. Ал тапта Рафаэл Надаль канадалык Васек Поспишилди 2-0 менен утуп алды. Ал чейрек финалда америкалык Джек Сок менен беттешет. Айымдарда болсо хорватиялык Мириана Барони, испаниялык Гарбинья Мугурусаны жеңип чыкты. Жаңылыктардын соңунда Аргентинанын президенти Кристина Фернандес де Киршнер интернет сенсациясына айланганын көрсөтөлү. Буэнос-Айрестеги агитациялык жүрүш бүтүп баратканда 62 жаштагы президент рок-музыка бийлеп кирсе болобу. Бул жүрүш Киршнер айым Жеңиш фронту партиясынын мураскору кылып тандаган Даниэль Сицилионун урматына уюштурулган. Бирок Сицилион президент айымга кошулуп бийлеген жок. Дүйнөдө бийлеген президенттер аз эмес болсо керек. Бул жана башка жаңылыктар азыр интернет сайтыбыздын башкы бетинде турат. Дарегибиз BBC Kyrgyz.com сайтыбыздан жаңылыктарды окуп, радиобузду дагы уга аласыз. Соңку жаңылыктар менен тааныштырган Кубат Касымбеков болду. Аман туруңуздар.